Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен биз информатика сабагын үйрөнүүнү улантабыз. Бардыгыңарга жагымдуу маанай каалайм. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы сегиздик эсептөө системасы. Сабагыбыздын максаты сегиздик эсептөө системасы жөнүндө түшүнүк аласыңар жана колдонуу жолун карайсыңар. Сегиздик эсептөө системасында 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сандары колдонулат. Мисалы балдар, сегиздик эсептөө системасына 100 санын алып өтүү үчүн бөлүү жолу менен алып өтөбүз. Балдар, силер слайдта көрүп турасыңар балдар. 100-ді 8-ге бөлөбүз балдар. 12 деп тип атат, бирок балдар калдык калып атат. 4 калдык бул ошол боюнча тегеректелип калат. Андан кийин 12-ни бөлөбүз балдар. 12-ден дагы 4 калдык калып атат. 1ден берилип атат, 1 дагы калдык болуп эсептелинет балдар. Аягынан жогору карай жазабыз. Демек балдар 100 саны 144 бул сегиздик эсептөө системасындагы санга барабар экен. Эми сегиздик эсептөө системасынан ондук эсептөө системасына алып өтүү үчүн башынан даражаларын коюп алабыз. 0, 1, 2 даражаларды коюп эле балдар, баштапкыдай эле 1 көбөйтүлгөн 8 анын экинчи даражасы деп жазып алабыз. Бул 8 балдар силер билесиңер, бул индекси сегиздик эсептөө системасында сан экенин бизге белгилеп айтып турат. Бардыгын ушул үлгүдө жазып алабыз. Барабардыктан 64, 8-дин экинчи даражасы 64, 4-тү 8-ге көбөйтсөк 32, 8-дин 0-чу даражасы 1, 1-ди 4-кө көбөйтсөк 4. Демек жообубуз балдар 100. 100 демек балдар 144 сегиздик эсептөө системасындагы сан барабар болот экен 100 санына. Кийинки мисалда балдар 107 санын 16-га бөлсөк 6 калдык менен 11 калдык калат экен. 107 демек барабар болот экен. Балдар, могу жерде 6 деп турат, анан Б латын тамгасы турат. Б бул 11-ге барабар. Б латын тамгасы балдар 11 санына барабар деген маанини берип турат. Демек 16-лык эсептөө системасы экен. Кийинкиде балдар 1 С барабар болот балдар 12-ге, 12 санына. Баштапкыдай эле жазып алабыз. 1 көбөйтүлгөн 16, 16 бул индекс балдар. 16-лык эсептөө системасындагы эсеп экен бул. Көбөйтүү кошуу жолу менен аткарып, аягындагы суммаларды кошуп коебуз. Кийинки эсебибизде балдар 19 саны бул ондук эсептөө системасындагы эсеп экен. Аны экилик эсептөө системасына алып өтөбүз. 19-ту 2-ге бөлүнбөй калгычакты бөлүп жүрүп олтурабыз. Жооп балдар 1, 0, 0, 1, 1. Бул экилик эсептөө системасындагы эсеп экен. Ал эми экиликти ондукка алып өткөндө үстүнө даражаларын коюп алабыз дагы. Көбөйтүү кошуу жолу менен иштейбиз. Демек балдар, бул экилик эсептөө системасындагы эсеп барабар болот экен 19-ка ондук эсептөө системасындагы эсепке. Үйгө тапшырма. Бул жакта 4 мисал турат. Мисалдын бардыгы сегиздик эсептөө системасындагы эсептер. Ондук эсептөө системасына алып өтөсүңөр балдар. Көбөйтүү кошуу жолу менен үстүнө даража коюп иштейсиңер. Андан чыккан сумманы кайра далилдөө үчүн 8-ге бөлөсүңөр. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат балдар. Бүгүнкү сабагыбыз түшүнүктүү болду деп мен ишенем. Кийинки сабакта жолугушканча сак саламатта тургула.